Билим дүйнөсүндөгү жарышка дагы бир жолу куш келипсиздер. Эмне кылабыз эчке? Билимин курал кылган, ийгилигин ураан кылган, билимдүү болсо келечеги кең болорун жакшы билген билим дүйнөсүнүн күйөрмандары. Арыбаңыздар, сиздер менен Билим Илим каналынын биринчи бол көрсөтүүсү. Билим дүйнөсү менен бийиктикке чыгабыз деп, биринчи болобуз деп келген биздин билим командабыз номер 55 Камчыбек Зулпуев мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Сүйүнбек кызы Лерница эжекебиз Мээрим деген окуучусу менен келип отурат. Ал эми алардын атаандашы Илим командасы номер 45 Жоомарт Бөкөнбаев мектебинин математика мугалими Маатова Нургүл эжеке Насыйкат деген окуучусу менен куш келипсиздер. Билим дүйнөсүндөгү жарышка дагы бир жолу куш келипсиздер. Анда сиздерге эркин микрофон, кандай келип алдыңыздар, даярдыктар кандай? Анда кезек билим командасында. Саламатсыздарбы, баардыгыңыздарга ысык салам. Бүгүнкү эфир аябай кызык, дайымкыдан дагы жогорку деңгээлде болот деген ойдомун. Биринчиден эле мен эмгектенип жаткан номер 55 Камчыбек Зулпуев атындагы орто мектептин жалпы мугалимдер жамаатына салам айтам. Андан кийин бир туугандарыма, ата-энеме буйруса жеңебиз, командаларга ийгилик. Азаматсыздар, билим командасына ийгилик каалайбыз дагы, кезекти илим командасына беребиз. Маанайыбыз аябай жакшы. Анткени 3 күндөн бери жамгыр жаап, бүгүн күн чайыттай ачылгандыктан биздин көңүлүбүз дагы чайыттай ачылды. Мен дагы убакыттан пайдаланып, өзүмдүн кесиптештериме, тууган уруктардын баарына салам жолдойм. Эң сонун ана адаттагыдай эле биздин биринчи бол көрсөтүүсүн ачык деп жарыялайбыз дагы, алгачкы логикалык суроолорго кезек беребиз. Анда адаттагыдай эле логикалык суроолорубузду жаңыртабыз. Сиздер суроону толугу менен угуп, бүткөндөн кийин коңгуроону чаласыздар. Кайсы команда даяр болуп суроого туура жооп берсе, анда биз 2 упайды ошол команданын капчыгына ыйгарабыз. Анда кеттик. Суроо биринчи. Короодо койлор менен тооктор болгон. Баарынын башы 35. Ал эми буттары 94. Короодо канча кой, канча тоок болгон? Кеттик. Анда бизде билим командасында жооп бар экен. Угалы? 12 кой, 13 тоок. Жакшы. Илим командасынан дагы жооп угуп көрөлү. Буттар канча дедиң? Жок, тилекке каршы болбой калды. Бизде билим командасында жарым жартылай жооп болду. Короодо 12 кой, 23 тоок болгон. Ошондуктан сиздерге 1 деген упайды ыйгарабыз. Анда экинчи суроо жаңыртабыз. Кой эчки 4кө чыккандан кийин эмне болушат? Карып калат. Карып калышат. Илим командасында 4кө чыкса деле кой эчки боюнча эле калат. Эң жакшы жооптор, бирок жооп 4кө чыккандан кийин адаттагыдай эле 5ке чыгат. Эки командага тең биз упай бере албайбыз. Анда үчүнчү суроону жаңыртабыз. Жолдун ортосунда бир белги бар экен. Аны кээ бирөөлөр келип, окуп айланып өтүшөт экен. Айрымдары болсо окуп көрүп, айланбастан түп-түз кесип өтүшөт экен. Ал жазуу орус тилиндеги бир эле сөз дешет. Бул белгини тапкыла. Дорога, кыргызча огород. Кол чабуулар болсун. Биздин билим командабыз алгачкы 2 упайды капчыгына ыйгарып кетти. Анда 4-чү суроону жаңыртабыз. Илим командасы чамдайбыз. Атасы менен кызы дарыя бойлой басып бара жатса, дарыянын аркы өйүзүндө алма бышып туруптур. Алманын башында маймыл жүрүптүр. Бул учурда кыздын аябай алма жегиси келиптир. Анда атасы дарыянын аркы өйүзүнө өтпөй туруп, кызына алма алып бериптир. Суроо кантип? Жооп илим командасында. Атасы ташыргытса, маймыл алма ыргытат. Тактайбыз. Атасы ташыргытса маймылга, маймыл ага жооп катары алма ыргытат. Кол чабуулар болсун. Илим командасы дагы алгачкы 2 упайды капчыгына ыйгарып кетти.
Маймылды таш менен аты урса, маймыл алма менен аты урган экен. 5-чи суроо. Жыгач дарыяда жыгач кеме сүзүп жүрөт. Анын түтүнү да жыгачтан. Бул эмне? Кайрадан бир жолу суроону жаңырталы. Жыгач дарыяда жыгач кеме сүзүп жүрөт. Анын түтүнү да жыгачтан. Бул эмне? Бул жерде жыгач дарыяда деп айтылып атат. Демек бул оттун жагылганы. Жакшы. Илим командасы өзүбүздүн пикирибизди айтып көрөлү. Жыгач дарыяда жыгач кеме сүзүп жүрөт. Анын түтүнү да жыгачтан. Бул эмне? Жооп эки команда да тең. Тилекке каршы болбой калды. Чаң сүргү болчу. Келиңиздер, шаңдурак отуруп өзүбүзгө бир жакшы кол чаап мотивация берип алалы дагы. Анда кийинки суроону жаңырталы. Столдо сызгыч, калем, циркуль жана өчүргүч жатат. Баракка айлананы түшүрүү керек. Бул үчүн эмнеден баштайбыз? Бизге биринчилерден болуп билим командасы коңгуроо какты. Биринчи кезекте баракты алуудан баштайбыз. Кол чабуулар, баракты алуудан баштайбыз. Кийинки эки упайды дагы капчыгына ыйгарып кетти. 7-чи суроо. Илим командасы алдыда бир топ эле жарыштар бар. Чамдайбыз. АКШнын көптөгөн улуттук парктарына келген туристтерге индивидуал аэрозолдук жыпар жыттуу заттар чачылат. Суроо эмне максатта? Такталган маалымат, себеби аларда жыпар жыттуу затты чачуунун себеби ошол келген туристтер жоголуп кетсе, өздөрүнүн баягы издөөчү иттери ошол жыт аркылуу таап алышат. Кол чабуулар болсун. Жоголуп калса ит менен табыш үчүн. Дагы билим командасы эки упайды алып кетишти. Анда 8-чи суроону жаңыртабыз. Маалыматтарга караганда 3 түрдөгү жаныбарлар бири-бирине карама-каршы аскер топтоп согуш ачат. Алардын биринчиси адамдар, экинчиси каргалар. Сиздер 3-чү топтогу жаныбарды таап бериңиздер. Курт кумурскалар. Курт кумурскалар. Кол чабуулар болсун. Курт кумурскалар болчу. 9-чу суроо. Кеттик. Альфа бир өлкөнүн экинчи өлкөгө жазган расмий каты. Альфа. Альфа ошондой эле музыкалык чыгармада жаздыруу үчүн колдонулган жазуу белгиси да болуп саналат. Суроо. Альфанын ортосундагы сөздү табыңыз. Биринчилерден болуп илим командасы чалган болчу. Жооп. Альфа бир өлкөнүн экинчи өлкөгө жазган расмий каты. Альфа ошондой эле музыкалык чыгармаларда жаздыруу үчүн колдонулган жазуу белгиси да болуп саналат. Суроо. Альфанын ортосундагы сөздү табыңыз. Сызыкча. Сызыкча. Кол чабуулар билим командасына нота болчу. Акыркы суроону жаңыртабыз. Манжалуу жана тырмаксыз эмне бар? Биринчилерден болуп бизге билим командасы коңгуроо чалды. Бул колкап же мээлей. Колгап же мээлей. Жооп кабыл алабыз. Туп-туура. Мына ошентип, урматтуу телекөрөрмандар, биздин логика бөлүмүндөгү жыйынтыкта олтурабыз. Анда биздин экинчи бөлүмүбүздү дагы ачык деп жарыялайбыз. Шарт боюнча эң көп упай топтогон команда категорияларды тандайт. А бизде болсо эң, макал-лакап, спорт, андан кийин ким эмне деген категория бар. Анда кезек билим командасында. Биз окуучум менен келишип макалдар категориясын тандайбыз. Эң сонун Хайденин жакшы сөзү бар. Кыргыздар сүйлөп жатканда, ырдап жаткандай туюлат деп. Мына ошол аксиоманы сиздер далилдейсиздер деген ойдомун. Анда биринчи макал кеттик. Отту козгосо өчөт. Кошунаң козгосоң көчөт. Кол чабуулар болсун. Эки упайды ыйгарабыз. Кийинки адамды шорго салганда Өлтүргөн да тил. Азаматсыздар туура. Баатыр туулса эл ырысы. Жамгыр жаса жер ырысы. Кол чабуулар болсун. 4-чү. Бай болбогон бай болсо отоого чөп койбойт. Бий болбогон бий болсо сүйлөөгө сөз койбойт. Азаматсыздар
чын эле Хайденин айтканын биздин командабыз далилдеп жатат. Кийинки адамзатты сөз бузат, тоону ташты сел бузат. Кол чабуулар болсун, азаматсыздар. Бала күлкүгө тойбойт, Жалкоо уйкуга тойбойт. абдан туура. Кийинки жакшы келсе кут, Жаман келсе жут. эң сонун кийинки ийне көзүнөн сынат. Адам сөзүнөн сынат. Кол чабуулар болсун, иши көңүлдүү болгондун. Эгини түшүмдүү болот. Абдан туура. Акыркы макал сиздикине барганда ичели да жейли, Биздикине келгенде ойнойлу да күлөлү. азаматсыздар. Чын эле Хайденин айтканын далилдеп 10 макалдын 10-уна тең туп-туура жооп берди. Илим командасы сиздерге дагы ийгилик. Бизде 3 категория бар. Эң, ким эмне жана спорт деген. Кайсыл категорияны тандайсыздар? Окушу менен келишүү эң Эң деген категорияны тандайсыздар. Мында деле 10 суроо бар. Сиздер катары менен жооп берип кете бересиздер. Биринчи суроо: эң чоң сүт эмүүчү жаныбар? Кет. Кет. Сонун. Экинчи: эң чоң канаттуу? Эң чоң канаттуу страус. Кыргызчасын айтабыз. Төөкуш. Азаматсыз. Туура. Кийинки: дүйнөдөгү эң кооз көл кайсы? Жооп жок. Женева көлү болчу. Кийинки суроо: эң алгач кинофильм кайсы өлкөдө көргөзүлгөн? Маданияты өнүккөн өлкөлөрдү эстейбиз. Англия. Жооп туура эмес болуп калды. Францияда болчу. Кийинки: бизге эң жакын жылдыз кайсы? Күн. Кол чабуулар туура. Эң чоң кактус кандай деп аталат? Эмне деп аталат? Эң чоң кактус эмне деп аталат? Жооп жок. Сереус. Кийинки: биздин алфавиттин эң байыркы тамгасы кайсы? Же эң байыркы тамга? Биздин эң байыркы алфавиттеги тамгабыз. Жооп жок. О тамгасы болчу. Кийинки: эң оңой кычкылдануучу металл кайсы? Темир. Жооп туура эмес болуп калды. Литий болчу. Кийинки суроону сөзсүз билесиздер деген ойдомун. Рыспай Абдыкадыровдун эң биринчи обону кайсы? Жок, кыздын сыры. Акыркы суроону жаңыртабыз. Дүйнөдөгү эң чоң тыйын кайсы өлкөдө жасалган? Англия. Биздин окуучуларыбыз Англия жөнүндө абдан сонун маалымат бар экен. Жооп туура эмес болуп калды. Индияда болчу. Салмагы 2 килограмм. Жалпы 10 суроонун 3 суроосуна туура жооп бердиңиздер. Кол чаап коелу. Анда келме кезек биздин билим командабызга келди. Бизде кайрадан 2 категория бар. Ким эмне, спорт. Кайсыл категорияны тандайсыздар? Ким эмне. Анда баштадык. Биринчи суроо: бул нерсе география сабагында көп колдонулуп, карталардын жыйынысын түзөт. Бул эмне? Атлас. Атлас. Кол чабуулар. Экинчи суроо: бул нерседе Саякбай Каралаевдин ысымы түшүрүлгөн. Анын негизинде эпос тууралуу маалымат ала алабыз. Бул эмне? Китеп. Кол чабуулар. Жердин спутниги? Ай. Кол чабуулар. Катарда жүрсө да изи билинбейт. Ал эмне? Шамал же борон. Шамал. Туура. Кыргыз Республикасынын алгачкы конституциясы кабыл алынган күн? 1993-жылы 5-май. Туура. Кийинки: Ромео жана Джульетта романынын автору? Уильям Шекспир. Уильям Шекспир. Туура. Кийинки суроо: кыймыл аракетти билдирген сөз түркүмү? Этиш. Этиш. Эң сонун. Батыш менен чыгыштын аралыгы? Бир күн. Сонун. Афганистандын борбору? Жок. Кабул. Фауна деген эмне? Өсүмдүктөрдүн жыйындысы. Акыркы жообуңуз? Фауна жаныбарлардын жыйындысы. Жаныбарлардын дүйнөсү. Жалпы 10 суроонун 9-уна туура жооп берди. Билим командасына кол чабуулар болсун. Кезек илим командасында каалайбызбы, каалабайбызбы, бизге спорт категориясы калды. Буюрса Кыргызстанда спорт абдан өнүгүп жатат. Туура жооп бересиздер деген ойдобуз. Анда даяр болсок, биринчи суроону жаңыртабыз.
бейсбол командасында канча оюнчу бар? 6. Жооп 9 оюнчу. Кийинки 2018-жылы дүйнө чемпиондугун кайсы мамлекет жеңген? Кайсы спорт боюнча? Бир аз илим командасына жардам берели. Ал мамлекет жогорудагы категорияларда аталды. АКШ дейт. Демек, жооп Франция болчу. Кийинки суроо, кайсы спорттун түрү спорттун падышасы деп аталат? Биздин Кыргызстанда дагы аябагандай көңүл бурулуп жатат. Бул спорттун түрүнө футбол, кол чабуулар, 1 упай. Кийинки суроону жаңыртабыз. Канаданын 2 улуттук спорттук оюнун атап бериңиздер. Алар кайсылар? Поло менен бейсбол. Жакшы, бирок бизде лакросс менен хоккей болчу. Кийинки суроо, 1946-жылы НБАнын биринчи оюнун кайсы команда жеңген? Жооп жок. Нью-Йорк болчу. Никс командасы. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы суу спортуна кирбейт? Биз айтабыз, сиздер вариант табасыздар. Парапланда, жарга секирүү, пар спорту, калак. Кайрадан жаңыртабыз. Парапланда, жарга секирүү, пар спорту, калак. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы суу спортуна кирбейт? Параплан. Кол чабуулар парапланда. Кийинки сууда сүзүү боюнча олимпиадалык алтын медалы эң көп кайсы мамлекет? Бул мамлекет бир канча ирет бизде айтылып жатат. Десем, сиздердин жообуңуздар Франция. АКШ болчу. Биздин окуучубуз абдан көп айтты бул мамлекетти. Кийинки бокс кайсы жылы мыйзамдуу спорт дүйнөсүнө айланган? Сиздерге жардам болсун. Эгемендүүлүктү алган жылдар 1991 дейт. Жылдарга окшош жылдар. Демек, жооп жок. 1901. Кийинки суроо, спорттун кайсы түрүнө ракетка, тор, штанга колдонулат? Штанга колдонулат. Бейсбол. Кайталайбыз. Бейсбол дейт. Бадминтон болчу. Акыркы суроо, бильярд деген термин кайдан келип чыккан? Бул мамлекетте баштан аяк айтылды. АКШ. Бул жолу Франция. Демек, бизде жалпы 10 суроонун 2 суроосуна жооп бердиңиздер. Биздин эң сонун категорияга же бөлүмгө келип олтурабыз. Ал мектеп партасындагы предметтер боюнча болот. Мына ушул учурда биздин мугалимдерибиз, окуучуларыбыз чын эле билимдүү Кыргызстанды далилдегиси келип турат деген ойдомун. Анда даяр болсоңуздар кеттик. Биз суроону жаңыртабыз. Адаттагыдай суроо жаңырып бүткөндөн кийин кайсы командада жооп болсо коңгуроону биринчилерден болуп чалабыз. Анан ошол командага кезек беребиз. Биринчи суроо. Балдарга лого программалоо тилин окутуу үйрөтүүчү информатика мугалимин эмне деп аташат? Логопед, кол чабуулар. Эңилчектер кантип көбөйөт? Таштарда өсөт. Жооп билим командасында. Жооп эки командада тең тилекке каршы жок. Вегативдүү жол менен. Бүткүл дүйнөлүк гигант компьютердик тармак деп эмне аталат? Билим командасында кезек. Билим командасы жооп барбы? Технология. Анда эки командада тең тилекке каршы жооп болбой калды окшойт. Интернет деп аталат. Кийинки суроо. Рим шаарынын негиздөөчүлөрү ким? Юлий Цезарь. Дагы жооп билим командасында. Тилекке каршы жооп жок. Рамул жана Рем.
Кийинки суроо 1 пут канча килограммга барабар? 1 пут канча килограммга барабар? 5. 5. Илим командасы 5-тен жогору 5,5 так жообуз 8,6 8 бүтүн 16,38 килограммга. Кийинки суроо Албаниянын борбору кайсы шаар? Кана география предметинен билимдүүлүгүбүздү далилдейбиз. Албаниянын борбору кайсы шаар? Жооп эки командада тең жок. Тирана. Кийинки суроо кыргыз тилинин калыптануусунда кайсы диалектилер башталгыч болуп эсептелинет? Түндүк, түштүк. Түндүк, түштүк. Тилекке каршы жооңуздар туура, дейин десем туура эмес болуп калды. Енесей кыргыздарынын. Кийинки суроо күн чыгыш өлкөсү кайсы? Кытай. Кытай. Япония. Япония. Билим командасынын жообу туура. Биздин кийинки акыркы сурообуз Мугалимге 100 насаат китебинин автору ким? Атын эстеп алайын. Илим командасы Дүйшөн Шамат дейт. Жаңы ачылыштар биздин агайыбыздар ушундай китептерди жазганга насип болсун агайыбызга. Белгилүү педагог Хомлинский болчу. Мына ушинтип биз предметтер боюнча бөлүмүбүздү дагы жыйынтыктайбыз. Жыйынтыктап жатып өзүбүзгө мотивация үчүн жакшы кол чабуулар менен 4-чү бөлүмүбүзгө багыт алабыз. Кыргызда сырды тутсаң, пир болосуң, тута албасаң, кир болосуң дейт. Ошондой сырларды сактаган сыр сандыгыбызга кезек беребиз. Анда биз акыл сандыкты биздин билим командасына узатабыз. Ал эми сыр сандыкты болсо илим командасына узатабыз. Сандыктарыбызды ачабыз дагы тиешелүү суроолорго бир-бирден жооп калтырабыз. Кеттик. Биздин билим командабызга кезек беребиз. 5-чи суроо экен. Эмне үчүн муз оор болсо дагы чөгүп кетпестен суунун бетинде калкып жүрө берет? Бизде физикадан мындай маалымат алганбыз мектепте окуп жүргөндө. Эгер аян канчалык чоң болсо басым ошончолук кичинекей болот деп. Муздун аянты чоң болгон үчүн жок болсо керек. Муздун аянты чоң болгон үчүн дейт. Бул жерде муздун тыгыздыгы менен суунун тыгыздыгына байланыштуу. Суунун тыгыздыгы жогору, ал эми муздун тыгыздыгы төмөн болгон үчүн муз калкып калат. Биздин жоопко илим командасы жооп калтырды. Илим командасына упай ыйгарабыз. Кийинки сурооңуздар. Төртүнчү суроо. Алмамбет Кытайдан эмне себептен качып келген? Манаска жардам берүү үчүн. Манаска жардам берүү үчүн дейт. Анда Алмамбет келе жатканда Казак ханына дагы жолуккан жери бар, Жооп болсо өз атасын өлтүрүп койгондугу үчүн. Демек, тилекке каршы жооп туура эмес. Кийинки суроону жаңыртабыз. 3-чү суроо. Карагул ботом чыгармасында бала кимди күтүп уктап калат? Атасы күтүп. Кол чабуулар атасын. Эми кезек илим командасында. Сыр сандыктан 6-чы суроо. Кичинекей келинчек күндө төбөт декилчек. Сөйкө. 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 Кол чабуулар. Кийинки суроо. 5-чи суроо. Кулактарга жармашып, көзү менен көзү жандашып, минип алат мурунду, ким билет мындай буюмду? Көз айнек. Кол чабуулар болсун. Кийинки суроо. 2-чи суроо экен. Чапса чабылбайт, кессе кесилбейт. Суу болсо керек. Акыркы жообуңуздар. Чапса чабылбайт, кессе кесилбейт. Аба же суу? Аба же суу. Ал эми биз жакта жообу көлөкө. Урматтуу командалар, эми бири-бирибизге сандыгыбызды алмаштырып алабыз. Биз сандыкчаларыбызды алмаштырып алдык. Кезек кайрадан эле билим командасында. 3-чү суроо. 2 эги бар, 1 теги бар.
2 1 теги бар. Жооп жок. Кийинки суроого даярданып турганга чейин биз илим командасына кезек беребиз. Жообу кыргыч болчу. Кийинки Самолетторду 6-суроо. Самолетторду курууда кайсы жеңил металл иштетилет? Биздин оюбузча алюминий болуш керек. кол чабуулар алюминий. Кийинки суроо. Кийинки суроону биз билим командасына берели. 4-суроо. Жайсам түндүк жабуу, жыйсам таяк баалуу. Чаккан үй дубалы жок, урунбай тубагы жок. Бул зонтик же кол чатыр. зонтик же кыргызчасы кол чатыр, туура. Кийинки суроо илим командасында. Дүйнө экинчи суроо экен. Дүйнө жүзүндө адамдар көпчүлүк учурда ушунун аркасынан талашып, тартышат, айтышып, урушуп кетишет. Эмненин аркасынан? Биздин оюнча акча болсо керек. Эң сонун акча, жооп, туура. Кезек билим командасында. 1-суроо. Карып калган энеси бар, майда сары баласы бар. Жалгыз көздүү атасы бар, муну издеп табасыңар. Демек элестетебиз. Ар бирибиз көрөбүз, билебиз ал нерселерди. Карып калган энеси бар, майда сары баласы бар. Жалгыз көздүү атасы бар, муну издеп табасыңар. Жооп. Карып калган энеси болсо. Жооп тилекке каршы билим командасында жок болуп турат. Жооп асман, жылдыз, күн болчу. Кезек илим командасында акыркы суроону жаңыртабыз сандыктагы. 1-суроо экен. Латин тилинен которгондо классизм термини эмне дегенди билдирет? Биздин оюбузча классизм деген кадимкидей жөнөкөйлүк деген маанини кайган. Жөнөкөйлүк деген маанини туюндурат. Бирок бизде жооп үлгү болорлук деген маанини туюнтат. Мына ушинтип биз акыл жана сыр сандыгыбыздагы суроолорго дагы жооп бердик. Эң кызыгы кийинкиде. Урматтуу командалар, маанайыңыздар абдан жакшы деген ойдомун. Биздин акыркы чечүүчү эң сонун таймашыбызга келдик. Бул ыр сандык деп аталат. Мен ыр сандыктан суроолорду алып сиздерге берем. Эгер жооп бере алсаңыздар 5 упай эгеребиз. Жооп бере албай калсаңыздар буга чейинки топтогон 5 упайыңыздардан кемитип калабыз. Биз суроону окуганда жообуңуздар даяр болгон соң коңгуроону чаласыздар. Адаттагыдай кайсы команда биринчи чалса, анда биз ошол командага кезекти беребиз. Суроо музыка жаатында болот. Баштайбыз анда. Биринчи суроо. Балалайка кайсыл элдин музыкалык аспабы? Орус элинин. Кол чабуулар. Кийинки көлөмү боюнча эң чоң музыкалык аспап кайсы? Жок, рояль. Эң чоң аспап? Чоң пианино. Жазылышы орган, айтылышы орган деп айтылат. Кийинки суроо. Музыкалык коштоосуз ырдоо, инструменталдык коштоосу жок чыгарманы аткаруу эмне деп аталат? Хор. Хор. Башынан кайтып атасыз. Музыкалык коштоосуз ырдоо же инструменталдык коштоосу жок чыгармаларды аткаруу эмне деп аталат? Көркөм окуу. Көркөм окуу. Тилекке каршы эки командада тең жооп жок, акапелла деп аталат. Кийинки суроо. Аткарып жатып эле музыка жарата берүүчү көрүнүш эмне деп аталат? Аткарып жатып эле музыка жарата берүүчү көрүнүш эмне деп аталат? Демек, эки командада тең жооп жок, импровизация деп аталат. Кийинки суроо. Кайсы бийди мурунку мезгилде канжар менен бийлеш керек болгон? Кайсы бийди мурунку мезгилде канжар менен бийлеш керек болгон? Кылыч менен бийлеш керек болгон бий. Жокер бий.
жоокерби сиздерде? Жооп жок. Бул баардык жаштар сүйгөн лезбинка үй болчу. Кийинки суроо: бир нече ырлардын кошулмасы аркылуу даярдалган чыгарма эмне деп аталат? Поппури. Поппури. Кол чабуулар. Биздин бул суроого билим командасы жооп калтырды. Урматтуу, биздин биринчи бол көрсөтүүсүнүн жалпы көрөрмандары акыркы жыйынтыкка дагы келип жеттик. Биздин жыйынтык боюнча илим командасы 23 упай топтой алды. Ал эми билим командасы 47 упай топтой алды. Бүгүнкү эфирибиз кандай болду? Кантип даярдандыңыздар? Эркин микрофонду жеңүүчү топко берели. Кудайга шүгүр, канчалык деңгээлде даярдансак ошондой жемиш болду деп ишеничтебиз. Мындан аркысында дагы буйрулса финалдан дагы чыгабыз деген ойдобуз. Аракет кылсаң берекет болот дегенге эми ишендим. Эң сонун жалпы кыргызстандык жаштарга, билимге умтулган окуучуларга эң сонун бир эфир болду деген ойдомун. Билим командасы кийинки жарыштарга ийгилик каалайбыз. Сиздер менен ЛТР Билим Илим каналы биринчи бол көрсөтүүсү.